Assalamu алейкум. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен биргеликте бир камырдан нан, болчка, борсок даярдап көрсөтөм. Мен менен чогуу бирге болуңуз. Каналымдан алыстабаңыз. Керектүү азыктардын баарын описанияга толук жазып калтырам. Бизге керек каймагы алынган оборот сүт. Бардык азыктарды сүткө салып, бирдей масса болгончо аралаштырып, эритип алабыз. Жумуртканын сарысын бетин кооздоо үчүн алып коебуз. Камырым жакшы көтөрүлүп чыксын десеңиз, сөзсүз түрдө ачыткыны дрожду ун менен биргеликте аралаштырып алыңыз. Жыты буркурап чыгуу үчүн ванилин коштум. Аралашмабызды аз-аздан куюп, жумшак камыр жууруп даярдап алабыз. Мына камырыбыз даяр. 1,5 саатка тындырып коебуз. Мына арадан убакыт өттү, биздин камырыбыз даяр көтөрүлүп чыкты. Өзүбүзгө керектүү өлчөмдө нанга ылайыктуу камырды бөлүктөргө бөлүп алабыз. Калган камырды борсок, болчка үчүн алып коебуз. Жумуртканын сарысына бир аз сүттөн кошуп чалып алыңыз. Бычак менен тешип коюуну унутпаңыз. Күнжүттөн сээп, печканын 200 градуста 25-30 минутада бышып чыгат нан. Албетте сиз печкаңыздын табына жараша салып бышырсаңыз болот. Мен бул 4 зуаладан 2 чоң нан, 4 кичинекей токоч даярдадым. Мына бышып чыкты. Эми калган камырыбыздан болчканы даярдайбыз. Борсоктун камырын алып койдум. Бир аз өсүмдүк майы менен майлап пакетке салып коебуз.
Мына үстүнө каймак майдан сызгырылган майыбызды сыйпап, колубуз менен жайып чыгабыз. Üstüne күнжүт, мак сепсеңиз болот. Каалооңузга жараша. Мына бөлүктөргө бөлүп, рулет сыяктуу кылып ороп чыгабыз. Ичине өзүңүздүн каалооңузга жараша шоколад, вареньядан салсаңыз болот. Кааласаңыз кургатылган өмү жемиш салсаңыз да болот. Кызыган печкада 180 яки 100 градуста 25 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Бети кызарганча күтө туруңуз. Болчканы салгандан кийин духовканын оозун ачпаганга аракет кылыңыз. Мына даяр. Пышырып алабыз. Мына даяр болуп чыкты. Эми калган камырыбыздан боорсокту даярдайбыз. Боорсокту дагы урпактабай жайып алабыз колубуз менен. Биздин майыбызга дагы урпак түшүп, майыбыздын асты кир болбойт. Боорсогубузду майга салып бышырганым видеого түшпөй калыптыр. Алдын ала кечирим сураймын. Кийинки видеолордо көрсөтүп өтөм. Боорсокту бышырып, боорсоктон калган майды кийин тамак ашка колдонсоңуз болот. Мына менин боорсок, болчка, наным даяр. Дасторконго тартсак болот. Сиз да жасап көрүңүз. Эгер видеом жакса, сөзсүз бармакты көтөрүп, каналымда жаңы болсоңуз катталып, коңгуроо жонуна кагып коюңуз. Жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарий жазууну да унутпаңыз. Кийинки видеолордон амандашканча аман туруңуздар.